Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, Регион телеканалынын берүүлөрүн түз эфир көрсөтүүсү улантат. Бүгүн биз ысырапкерчилик, тойлордогу, баталардагы ысырапкерчилик тууралуу талкуу кылыш үчүн Жалал Абад облусунун мусулмандарынын казысы Абдулайыз Ажы Закиров ага чакырганбыз. Кош келдиңиз. Ошондой эле Жалал Абад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Эрмамат Кожоахматов ага чакырганбыз. Кош келдиңиз. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор же пикирлериңиз, сунуштарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жазуу иретинде жиберсеңиз болот. Телекөрүүчүлөрдөн пикирлер келгенге чейин мен өзүмдүн суроолорум менен берүүбүздү баштай берсем, Эрмамат аксакал, сизден баштайлы. Мына ушу тойлордогу ысырапкерчилик боюнча азыркы маалдагы канча жылдан бери айтылып аткан сөздөрдөн кандай бир майнап чыгып атабы, деги кандай кылганда биз ушуну абсолюттук деңгээлде чечкен болобуз да. Эми ысырапкерчилик боюнча сөз болгондо ушу кыргыз элинин ысырапкерчилигиндей башка элде ысырапкерчилик болбойт да. Мен мына орус элинен туугандар, тааныштар бар, достор бар дегенде, өзбек элинен, башка мына тажик элинен ушу кыргыздардын тою бир башкача өтөт да. Башканы коюп, мына үйлөнүү тоюн айтайын. Үйлөнүү тоюнда өзүңөр билесиңер, үйлөнсө бир 10-12 машина жанагындай бирдей машиналар чыгат, жанагы камерлер чыгат. Анын ар бири 15 000 сомдон. Ар бири. Ошонун эсепте 12 машина чыккан болсо, где-то бир 150 000 жөн эле кетип калат да. Жөн эле асманга сапырылып кетет. Андан тышкары анан ошо тойго бир 400-500, даже 600 адам чакырылат. Анан эми биздин кыргыздын менталитети мындай да, кыргыз элинин өзүнүн када салты бар. Кантип үйлөнсө болот, үйлөнүү тоюн кандай өткөрсө болот, өзүбүздүн улуттук салтыбыз бар да. Биз эми баягы Европаны туурап эле, Европанын маданиятына көбүрөөк көңүл бөлүп калдык да. Мейли эми Европанын маданиятына көңүл бөлсөк да, ошо үйрөнсөк да макул дейли. Бирок ошого ошол күйөө баланын бир 15-20 досу, кыздын бир 15-20 ортага чыгып, 40-50 адам жашнакай кылып, баягы салтанаттуу чакан той кылып, өздөрүнчө бийге түшүп, ырдашып, көңүл ачса болот да. Эми ошол жерге кайнатасы да барат, кайнатасынын атасы да барат, кемпирлер, абышкалар барат. Анан кайсы кыргыздын келини үйгө кирбей атып, кайнатасынын көзүнчө анан тансага түшүп турчу эле. Бул бир жагы иман жакка деле мындай бир таасирин тийгизет да. Эми ошого окшогон бир чоң тойлордо ресторан жактары да, ресторан той жактары, берки союш дегендери бар го. Эми союшторун өзүң билесиң да. Мына кызын чыгарып аткан болсо, ал кыздын атасы сөзсүз бир чоң мал соет, жылкы соет көбүнчө. Андан кийин куда сөөгүн, жоро жолдошун чакырат, аларды коноктойт ар бирин еще. Анан эми баланын күйөө баланын атасы өзүнчө той кылат. Анан кийин дагы чогулуп алып ресторанга келишет. Кээде бир таанышың болуп калса, бир эле тойго 3 жолу барганга туура келет да. Ушуларды алдын алуу, токтотуу же азайтуу боюнча бир ардагерлер кеңеш тарабынан бир аракеттер көрүлүп атабы? Эми биз мына мен мисалы үчүн 16-жылдан бери ушу менен күрөшүп келатам да. 16 жылдан бери мен анда бул кызматка келе келем. Бирок өзүмчө эле мына айылда Кызкөл айыл өкмөтү бар. Ошо Кызкөл айыл өкмөтүндө айыл мыйзам деген иштеп чыктык. Айыл мыйзамын. Анда ошол көрсөтүлгөндө кандай кылып той өткөрөт. 2 жаштын ата-энеси биригип эле ортодо кичине чакан той кылып, өзүнүн туугандарын чакырып айылында. Анан кийин жанагындай 10-12 машина чыгарбастан эле 2 машина же болсо бир бусик, алдыда бир жаштар отурган, 2 жаш отурган, жаш жубайлар отурган жеңил машина болду. Башка 12-15 деген азыр токтолуп калды ошондо. Иштеп атабы ошол мыйзам? Иштеп атат ошол. Ага баш ийбегендер болгондор болсо кандай чара? Баш ийбегендери дагы арасынан чыгып калат да. Бирок көбүнчө ошондойго түш келип калды. Азыр ошого колдонуп атышат. Көнүп атышат. Азыр мен сөздү анан дагы улайбыз. Казы Дамаладан сурайын дедим эле. Абдулайыз Ажы Закиров агайыбыздан сурайын. Агай, мына ушул
2 жаштын үйлөнүү тою жөнүндө азыр сөз болуп атат. Буга биздин ислам динибизде шарттары боюнча кандай болушу керек өзү? Рахмат. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жаратканыбыз менен Алла Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен. Абдан жакшы бир актуалдуу маселени эфирге алып чыгып атасыздар. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Чындыгында эки жубай баш кошсо үй бүлө куралат. Үй бүлөдөн коом куралат, коомдон мамлекет куралат. Ошол себептен эки баш кошуп жаткан эки жубайдын ошол салтанаттуу тою бисмилла дегенде эле ошол Кудай жактырган, пенделер жактырган тартипте өтсө абдан жакшы болот да. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ошол ысырапкорчулук маселелери боюнча албетте сөзсүз түрдө ошол той аштарга дагы токтолуп кетпесек болбойт. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын үлпөт тойлорунда чындыгында ысырапкорчулукка жол берилип калып атат. Баягы башка мекендерде, бөтөн элде, бөтөн жерде иштеп жүргөн биздин мусулман бир туугандарыбыз, жарандарыбыз иштеп келип, ошол ыксыз чыгымга жол берип, албетте ата-эне жакшы ниет максаттар менен той өткөрүп атат. Ошону менен эле биргеликте бүгүнкү күндө өтө эле мындай бир чектен чыккан көрүнүштөр дагы болуп атат. Негизинен шариятка алып келе турган болсок, Кур'ан-ы Карымда Аллах Таалам 20 жерде ысырапкерчилик боюнча момундарга эскертүү берген. 20 жерде. Таакиттеп коет, мындай Кудай Таалам мындай белгилеп туруп, токтоп туруп, ушул 20 жолу ысырапкорчулукка жол бербегиле, аша чаппагыла, мен адал кылып берген ырыскыдан аша чаап ысырапкерчиликке жол берип койбогула. Вала та'таду инналлаха ла юхиббул му'тадин. Эгерде аша чаап чектен чыга турган болсоңор, анда Алла Таалам ошол чектен чыккандарды жакшы көрбөйт деп эскертип атат да. Бүгүнкү күндө биз ошол үлпөт тойлордо мындай чектен чыккан жерлер кайсыл жерлер дегенде ошол жанагы асманга эле сапырылып кетип атат да. Эл журт, калайык журт, коло коңшу, уруктаган бир туугандарды чакырып ак бата алып атабыз. Туура, жакшы нерсе. Шарият колдойт. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки жаш баш кошо турган болсо, коло коңшуларды, уруктаган бир туугандарды чакырып, мындай жарыя кылып койгула дейт да. Мына мен үйлөнүп атамын деп алардын ак батасын алгыла дейт. Биз ошондой таризде той өткөрүп атабыз да, бирок ошол эки жашка пайдалуу боло турган таризде болбой атат. Тескерисинче баягы жогоруда да баса белгиледим, баягы акча тыйын, каражат, анан баягы могу ЗАГС маселелери Эрмон атам токтолуп кетти. Ошонун ордуна биз ата-энелер, куда сөбөктөр келишип туруп, ошол эки жубайдын баш кошкондон кийинки турмушун ойлонуп туруп, ошол чыгымдарды белек катарында ошолорго тартуулап койсок кандай болор эле деген бир сунуш бар да. Мисалы ошол 300-500 адамды чакырдык мейли, бир 100 адамды чакырып, мейли жора жолдош көп болсо 200 адамды чакырып, эми ошол жердеги баягы белек бекчелерди мындай бир эки жашка пайдалуу боло турган белектерди сунуштасак жакшы болор эле да. Сиздер тарабынан дагы жума намаздарга эл чогулган жерлерде ушул жөнүндө бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатабы? Албетте, бул үлпөт тойлордо бул ыксыз чыгымдын терс көрүнүштөрүн биз областыбызда 8 район 4 шаарыбыз бар. Жалпы жонунан 12 баш имам хатибибиз кызмат кылып келет. Жалпы жонунан 255 жума мечитибиз бар. 255 жума мечитинде Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан атайын бекитилип берилген темаларыбыз бар, жылдык. Мына ошонун ичинде сөзсүз түрдө биз ушул эки жубайлардын бири-бирине болгон мамилеси, үй бүлөдө эркек аялдын мамилеси, ошол үйгө келин болуп барган келин күйөөсүнүн ата-энесинин өзүнүн ата-энесиндей кылып мамиле кылуусу тууралуу, анан өзгөчө акыркы мезгилдерде өкүнүчкө карай, мына ушул жерде да биз өтө бир чоң ата-энелерден суранып кетер элем да. Ушунчалык бир жакшы үмүт максаттарды алдыга коюп, кызыбызды узатып, балабызды үйлөп, татынакай баш коштуруп, нике кыйдырып, той өткөрүп бергенден кийин, мисалы келинге кээ бир кайненелер ээ чыга албай калып атат да. Ошончо бир сонун той өткөрдү дагы, бирок келинге ээ чыга албай калып атат да. Кээ бир учурларда зулум болуп калып атат. Мен айтар элем да учурдан пайдаланып, өзүңүздүн кызыңыздай
жакшы бир бөлө кылып алыңыз да. Себеп дегенде эмне үчүн токтолуп атам? Биздин облус казиятка мына талак маселеси боюнча жаштардын көп муражат мындай келип кайрылгандыгы бизди аябай өкүндүрүп атат да. Мына дагы телекөрүүчүлөрдөн дагы бир пикир келиптир. Той жакшылык болгону жакшы, бирок кызды бир ханыш алып келе жаткансып ресторанын ичине чейин алып киргени туура эмес. Ошого кандай карайсыздар? Анан менин оюмча тасмалды тебелегенге барабар болуп атат дейт Сатыбалды. Эрмамат, аба сизден сурап кетейин дейм да. Азыр бир айыл жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол айыл көнүп, ошол сиздер чектеген чек менен той өткөрүп баштаган болсо, ошол эле эрежелерди башка айылдарга дагы жайылса болобу? Ошо жайылткан аракет кылып атасыздарбы? Ооба. Эми ошол маселе боюнча мен өзү ошо Кышкөл айыл өкмөтүндө бул ишти 16-жыл баштадык да. Анан 16-жылы облуска дагы жайылталы деп ушундай бир жакшы пикирге келип, анда Эгембердиева деген губернатор бар эле. Ошо облуста жалпы жыйын болгон. Анан шу жалпы жыйында ошол талкууланды. Ошол мен иштеп чыккан айыл мыйзамы талкууланып, облустун активдери жактырды. Ошол активтерге мына казылар катышкан, молдокелер катышкан, айыл өкмөттөрү катышкан, акимдери, бүт коомдук уюмдардан, аялдар кеңешинен, жаштар кеңешинен баары жактырышкан. Ошо да ушундай кылыш керек экен, ысырапкерчиликти токтотолу деп. Бирок айтылды, ошол боюнча калды да. Жалпы жыйындын чечими деген ал эч кандай күчкө ээ болбойт экен. Анан ошон үчүн быйыл мына облустун башчысы жаңы келди, Нурбулат Сабыржанович Мырзахметов. Бул киши 23 январда келди. Ошол күнү мен бир куттуктап атайын, ушул маселени көтөрдүм эле да. 5 февраль күнү ушул маселени карады облуста. Айыл өкмөттөрдүн, акимдердин катышуусу менен. Анан ошол жанагы айткан айыл мыйзамын 1 айлык срок менен шу район, облустун район шаарларына таркатып берди. Шу 1 айдын ичинде ошол жерде жашаган жарандар ошол айыл мыйзамын талкуулап, кошумчасы болсо кошушуп, алымчасы болсо алышып, анан бир пикирге келишип, Кудай буйруса облус боюнча бирдей каада салт кылалы деген ниетте турабыз да. Ал мыйзам эми туура, эми айылдын мыйзамы деп кабыл алынып, бирок аны көпчүлүк жанагы чындап мыйзам жагын алып караган болсок, ага эч ким чектөө киргизгенге болбойт. Аны мисалы бир айылда 50 000 киши болгон болсо, мисалы, анын көпчүлүгүнө жакпай калган болушу мүмкүн да. Мен ошону улай эле сурайын деп атам да. Мына Абдулайс ажеке, сиз айтсаңыз, ушул жума хутбаларында, намаздарда, эл көп чогулган айт намаздарында, ошол массалык ибадаттар болуп аткан жерлерде ушул айтылган маселелер, айрыкча ушул мына ажырашууга байланыштуу же болбосо ушу тойлорго, ысырапкерчиликке байланыштуу элдин көбү угуп, бардыгы ошого угуп, түшүнүп аткандай эле сезилет дагы. Анан бирок иш жүзүнө келгенде, той кылыш керек болгондо ошол жумага тынбай барып аткан өзүбүз деле, мисалы, ошонуга амал кылбай коюп атабыз да. Ошого эмне себеп болуп атат дейбиз? Элдердин бир же түшүнүгүнө бир убакыт керек болуп атабы, же эмне себеп болуп атат? Иш жүзүнө ашпай калып атканыначы? Бул исрапкорчулук жогоруда басап келип кеттиңиз. Чындыгында бул жакшылыкта адам баласы жакшы ниет максаттар менен дасторкон салып, элден бата алыш үчүн эл журтту чакырат. Бул жакшы көрүнүш, шарият четке какпайт. Тескерисинче ошол нерсеге үндөйт. Мындай бир дасторкон салып, бир ихсан өткөрүп, жакшы бир элден бата алып коюу жакшы жөрөлгө. Ошол эле учурда жогоруда да айттым, ысырапкорчулукка жол бербеш керек да. Анан туура айттыңыз, эми жума мечиттерине баардыгы эле келе бербейт. Анан келген таксырларыбыздын, диндеш мусулман бир туугандарыбыздын албетте анын чөйрөсү бар, үй бүлөсү бар. Ал өзү түшүнүп, бирок ошо үй бүлөсүнө жеткире албай аткандар. Үй бүлөсү башка бир менталитетте түптөлгөн, туура айтасыз. Анан бир ошондой бир исламдын мындай чөйрөсүндө той өткөрүү мындай үлпөттөр, мына мисалы Ош шаарында Идрис акыныбыз барбы, агайыбыз, Алла ыраазы болсун, ошонун мындай алып барган тойлоруна катыштым да. Абдан жакшы мындай суктанасыз да. Ошол мисалы 2 жашка дагы мындай
шарияттын деңгээлинде кыз келиндер өзүнчө отурат, эркектер өзүнчө отурат, эми кудагыйлар бир столдо отурат экен. Анан ошол жерде жанагы ичимдик колдонушпайт. Анан ошол жерде мындай кызыктыруу аңгемелер айтылат. Ошол эле учурда ислам дининин баалуулуктары суроо жооп аркылуу той өтөт экен да. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Анан жана жума мечиттерине келген мусулман бир туугандар дагы мындай адам изилдениш керек. Мындай той өткөрүүнүн астында аракеттениш керек да. Ооба, аракеттене турган болсо сөзсүз түрдө ал бир жыйынтыкка жетет. Азыр биздин мамлекетибизде бардык шарттар каралган. Анан баягы кичине өзүнүн келинчеги менен уруктаган бир туугандары менен эле кеңешип туруп эле адаттагыдай эле баягы өткөрүп коюшуп атат да. Бул нерседен биз чыгышыбыз керек, өсүшүбүз керек. Рахмат Эрмамат аба, сизге дагы бир суроо да. Ошол эки тараптын элге берген тойлорунан азыр айтып кеттик. Андан сырткары булар бири-бирине кылган чыгымдары дагы өтө көп го. Мисалы, кызга сеп деген бар. Мен өзүм көрүп жүрөм, 500 миң алып 1 миллион сомго чейин кызга сеп кылып алышып, анан аны кредитке алып алышып, көпчүлүгү. Аны төлөйм деп, кайра эле Россияга кетип, же дагы бир жака кетип иштеп, ушундай өзүн кыйнап аткандар бар. Бирөө көрсө уят, тиги мындай деп коет, же кызым капа болуп калат, же тиги кайнатасы бир нерсе деп коет, күйөөсү бир нерсе деп коет депчи. Ушул кыз жактан дагы, бала жактан дагы ошо бири-бирине кылып аткан чыгымдарды кыскартуу жаатында кандай дейсиз? Эми шуну ар бир ата-эне ойлош керек да. Баласын үйлөп атканда же кызын чыгарып атканда турмушка, ошол экөө 2 жаш турмушка кете ала турган жагдайды түзүп берсе жакшы болот. Колунан келсе. Колунан келбесе анын көп чыгымдын кереги деле жок. Эми колунан келгенин кылыш керек да. Мисалы үчүн мен эсимде бар 40 төшөк кылчу илгери. Азыр деле бар. 40 төшөктүн кимге кереги бар? Жыйылган боюнча турат ошол, эч жака жумшалбайт да. Жөн эле баягы өлүк буюм да. Чычкан жейт. Чычкан жейт. Болсо ошол жерде күбө жейт, башка болуп жок болот ошол. Анан эми идиш аяк. Кылган кийимдери, сарпайлар баягы куда менен кудагыйларга бири-бирине кылышат. Анан кылып алышып, анан таарына башташат. Мен мындай жакшынакай көйнөк алып барсам, кудагый менин көйнөгүмөн төмөнүрөөк көйнөк берип койду деп, кудалардын арасында жаракка кеткен. Ушул эле кийит боюнча. Ушундай фактылар бар да. Эми ошолорду коюш керек да. Эми мейли кыз менен балага берсин. Себеби жаңы өрөзгөр уруп атат, турмуш уруп атат. Колдосун. Карызга батып, кредит берип, көйнөк, 3-4 болобу, 5-6 көйнөк болобу, пальтодон 1-2 болобу, ошондой кылып берсин. Анан 5-20дан 30-тан кылып не кереги бар анын? Ошону кантип биз элге түшүндүрөбүз? Жок, эми ошо эл өзү түшүнүш керек да. Андан ошондон кеткен акчаны ага салып кой, сактык кассага берип кой, же болбосо башка бир нерсеге жумшап туруп, кийин ошол эки жубай бир жакшыраак үй алганга аракет кылсын, туурабы? Үй алып бергенге аракет кылсын, эки куда биригип туруп, бир ортого коюп туруп, бир комнат үй же болбосо ошого жете турган бир акча каражатын же болсо малынан бөлүп берсе деле болот да. Анан дагы бир нерсе, ушунча чыгым кетирип, эки жак тең миллион акчаларды кетирип, чыгым кетирип, тойду кылып, ошол сиз айткандай 1000 кишини чакырып, 600-500 кишини чакырып той кылгандан кийин алар эки жаш тойдун эртеси күнү ажырашып кетип аткандарды дагы көрүп атабыз. Мен айтайын дегеним, Абдулла ажеке, сиз кандай дейсиз? Азыр өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, көбүрөөк ушул талак маселеси менен кайрылгандар көбөйгөнү байкалып атат деп. Буга эмне себеп болуп атат? Ажырашуулардын көбөйгөнүнө. Ажырашуулардын ошо талак маселесин баягы айтып коюшу, ажырашкан үй бүлөлөрдүн бирден бир ошол динди, шариятты жакшы түшүнбөгөндүктөн. Тагыраак айтканда, бойго жеткен ошол жигитти ата-энеси турмушка мындай жакшы даярдабай атат да. Ошол эле учурда тиги келинди дагы ата-энеси жакшы даярдабай атат. Тарбия үй бүлөдөн башталат. Ошол ата-эне, эрди аял бири-бирине болгон мамилени көрүп, балдар, кыздар чоңоет. Ошол үйдөгү нерсе кийин үйдөн учуп чыккандан кийин ошол үй бүлөдө ошонун таасири чоң тиет да. Мисалы,
эшиктен кожоюн ошол күйөөсү кирип келгенде энеси ордунан туруп кош келдиңиз кожоюн десе балдары ошону көрөт да. Ошону көрүп анан тарбия алат. Эрди аялдын бири-бирине болгон жакшы мындай мамилеси балдарга чоң таасирин тийгизет да. Ошо үй бүлөдөн алган тарбия кийин кызы күйөөгө чыкканда уулу үй бүлөлүү болгондо ошо үйдөн алган тарбияны аларды улап кетет. Бүгүнкү күндө талак маселе боюнча жаш жубайлар бизге кайрылып келгенде мында сураштырабыз да, эмне себеп болду деп сураштырганда, мына жогоруда Эрмебат апам баса белгилеп, бирден бир себеби ошол жана сеп маселеси. Сен апаң бербей койду. Эми ортодо ошондой бир болбогон нерсе үчүн маселе чыгат дагы. Бул тигил кыздын ата-энесине, кудагайлардын кулагына жеткенден кийин анан маселе башталат экен да. Мына көрдүңүзбү? Андан сырткары ошол кызды жакшы бир турмушка мындай даярдап тарбиялабагандыгы үчүн ортодо ошондой бир конфликт пайда болот экен дагы. Баягы жигит өзү шариятты жакшы билбейт, бирок дароо эле ошо 3 талагын берип коюп атат да. Ошо шашып турат. Эмне үчүн бир башка жол жокпу мисалы да. Ошон үчүн биз фатва бөлүм, казиятта фатва бөлүм бар, атайын адисибиз. Ар бир дүйшөмбү күнү биздин жыйыныбыз бар да, ошол жыйында фатва бөлүм, окуу бөлүм, мечит бөлүм адистери отчет берет. Ошондо фатва бөлүм айтты да, акыркы мезгилдерде ушул статистика аябай көбөйүп кетти. Өзгөчө жаштардын ортосунда талак маселеси боюнча бизге кайрылып атат, кандай чара колдонсок болот деп ортого таштады. Анан биз отуруп кеңешип, анан ортодо жакшы бир пикир чыкты да, сунуштун негизинде бир буклет даярдайлы. Ошол буклетте биз алгач эки жубайдын бири-бирине болгон мамилесин жазалы. Анан ошол жерде талактын зыяндуулугун жазалы, апат, кесепетин жазалы, анан гусул боюнча да түшүндүрмө берели деп туруп анан буклет чыгардык дагы. Мына аркага барып, дигир намазынан кийин ошол жерде баягы ЗАГС үйлөнүп чыккан жаштарга биринчи куттуктап, ак батабызды берип, анан жана колдон келишинче буклеттерди таркатып аттык да. Анан ошол жерде кичине бир түшүндүрмө берип аттык. Мына баш кошуп атасыңар, жогоруда айтып кеттим, эки жубай баш кошсо үй бүлө куралат, үй бүлөдөн коом куралат, коомдон мамлекет куралат. Силер бир кичинекей мамлекет болдуңар. Ушул мамлекеттин келечеги, мамлекетти түптөй турган сиздер деп бир жакшы бир куттуктоо айтуу менен эле биргеликте ошол үй бүлөнү сактоо өкөңөрдүн колуңарда. Эми албетте турмушта өйдө ылдый болот, ачуу таттуу болот. Анан эркек айттык, сен мында көтөрүмдүү болгун, сабырдуу болгун деген жакшы бир насаат сөздөрдү айтып, ушуну улантып келатабыз да. Эми колубуздан келген азыр ушул нерсе болуп атат. Рахмат. Эрмебат ага, мына азыр казы да мына айтып кетти, жакшы айтып кетти. Ушул мамлекет үй бүлөдөн куралат деп, үй бүлө кичинекей бир мамлекет деп. Ушул ажырашуулардын көбөйүп кеткендигине байланыштуу, үй бүлө маселелеринин көбөйүп, ушундай чыр-чатактардын, ушундай пикир келишпестиктердин көп орун алып аткандыгына байланыштуу деп туруп, Өзбекстанда мына жакында эле өзүңүз билсеңиз керек, үй бүлө министрлиги ачылып, түптөлүп, ошол дал ушул үй бүлөлүк маселелер менен иштей турган атайын министрлик түптөлдү да. Кыргызстанда дагы ошол практиканы колдонсок, мамлекет өзү киришип, ушул ажырашууларга, тойлорго, мына ырксыз мына тойдогу чыгымдарга мамлекет өзү киришип туруп бир чара колдонуу мезгили келип жетпедиби? Эми бул маселе албетте үй бүлөлүк боюнча министерство түзүш деген мен эми андай деп ойлогон жокмун, бирок бул маселеде бул жерде Казыдан була да туура айтып атат. Жаштар азыр ушундай бир мүнөздөрү башка болуп кетти да. Мына биз муун биз алар, мен ошолорду карап туруп таң калам да. Аны тарбия жагынан. Тарбияда ошо энеси кыз баланы тарбиялаш керек. Каздан бул айткандай, күйөөгө кандай мамиле болуш керек, кайнатага кандай мамиле болуш керек, өзүнөн улууга кандай мамиле болуш керек. Мына ушундай мамилени баягы үй бүлөлүк министри жок эле үй бүлөдө тарбияласа болот да. Тарбияласа болот. Болот. Ошо тарбия жок да. Ошо болчу жок. Потому что анын апасы Россияда иштеп жүрөт. Ошо миграция маселеси канчалык таасир берип атат ушуга? Ошо аябай тез таасирин берип атат да. Мына канчалаган жаш балдар мына
18'ge чыга элек балдар же тай атасы, же тай энеси, же чоң атасы, же чоң энесинин колунда чоң ата, чоң эне деген жашы бир токко барып калган, алардын жүрүш турушуна көз сала албайт да. Мектепке барып келдиңби, аны кыла кой, муну кыла кой, ушу менен электе. Отургузуп алып жанагындай сөздөрдү айтып, жашынакай сабак бериш, даярдаш керек. Кыз баланы дагы, уул баланы дагы турмушка даярдаш керек да. Жеңил көз караш менен турмуш курул кечиресиз, турмуш кургандан кийин дагы 2 жаш баягы карыз болуп калбадыбы, той кылам деп. Байларга окшоп той кылам деп карыз болуп калып, тойдон кийин жанагы күйөө бала кайра Россияга кетиш керек болуп кетип калса, келин өзү калып атат. Ошонун улам дагы баягындай сөзсүз. Бул да себеп. Ушул миграция сөзсүз таасирин тийгизип атат. Жанагы көп ажырашуу болгондун эң башкы себеби мен ошону деп ойлойм да. Экинчи жагы дагы бар. Экинчи жагы ушу балдар мындай бизде, мисалы үчүн биз жашап жүргөн убакта айттык да. Мен өзүм сот системасында иштегенмин. Ажырашкандар көп келет эле. Анан ушу сураганда көбүнчө баягы турмуш жактан кыйналганда. Анан баягы болот деме, ар кимде ар кандай кыял болот. Бирөө жакшы кийим, жакшы материалдан көйнөк кийгиси келет. Ошону алып бер десе, алып бере албайм десе, анда сен эркек эмессиң деген жокчулуктан. Ошол убакта баягы ачууланып, мен ушундай сага көйнөк алып бере алсам, анда мен эркек болсом сага 3 талак дейт. Ошого окшогон фактылар көп болот. Анан бир жагы, экинчи жагы баягы турмушка жеңил көз караш да. Биздин убакта баягы ажырашып кетүү уят деп эсептелчү. Айылына келген келин, күйөөсүнөн ажырашып келген, көчөгө чыга албай жүрчү. Уялып. Ошондой болду деп. Же болбосо ажырашкан бала аялынан ажырашты деп сөз кагылам деп ошондой катуу уят болчу да. Ал каяктагы уят? Ошол баягы акыл насаат, тарбия талим, ата-энеси жактан, жора жолдоштору жактан, ошол жерде коомдун өзүнүн эмеси бир таасири болуш керек да. Демек, мындай алып караганда ажырашууларга негизинен миграция мындай себеп болуп аткан болсо, миграциянын келип чыгышына себеп өлкөдөгү жумуссуздук. Демек, бардык маселе келип туруп, айланып тегеренип келип туруп эле ушу өлкөдөгү экономикалык абалга байланыштуу болуп чыгып атат. Дагы бир нерсени айтайын, сурап кетейин, пикириңизди сурап кетейин деп атам. Абдулазиз ажеке, мына кече 8 мартта Бишкекте, андан кийин 10 мартта дагы аялдардын укугу боюнча делген бир акция болуп өттү. Ал жердеги болгон жагдайлар боюнча кабарыңыз болсо керек. Менин укугум, мен аялдардын укугу мындай кордолуп атат, зомбулук күчөп атат дешип, анан мен жатыным, мен ишим өзүм билем дегендей нерселер. Ушул нерселердин азыр бизде коомубузда зарылчылыгы канчалык бар? Чындап эле бизде коомдо аялдар кордолуп, кор болуп атабы, же бул жерде бир башка бир максат турган болушу мүмкүнбү? Абдан маанилүү суроо бердиңиз, Өткүлбек Таксыр. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде Кудайга шүгүр. Анан биз азыр бул жерде талкуулап аткан 2 жаш жубайдын баягы тоюндагы ысырапкерчилик тууралуу болуп, анан ажырашууга эмнелер себеп болуп атат деп талкуулап атабыз да. Анан телекөрүүчүлөр ойлонуп калбасын да, демек Кыргызстанда ушундай ажырашуулар көбөйүп баратыптыр, мындай бир жаман күмөнгө кетпеш керек. Албетте, буну алдын алыш үчүн, аз болсо дагы буну алдын алыш үчүн бул талкуулар болуп атат. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ушундай жаштар бар, алтындай, периште, мындай өзүн жетиштирген жигиттер бар, жубайына ээ чыккан жигиттерибиз бар, аларды көрүп атабыз. Алардын пайызы абдан көп, 50-60% болгон болсо, албетте коомчулук болгондон кийин жанагындай терс көрүнүштөр дагы жок эмес бар. Ошол терс көрүнүштөрдү биз алдын алалы деп атабыз. Себеп дегенде бул мамлекет ошол биздин жетиштирип аткан балдарыбыз үчүн келечек. Балдарыбыз үчүн ушул нерселерди биз азыр айтып, насихат катарында айтып, жоёлу деп атабыз да. Анан ушундай бир эгемендүү мамлекетте, татынакай мамлекетте, тынчтык өкүмү сүргөн мамлекетте дин эгемендүүлүк бар бизде, Кудайга шүгүр.
Окугубуз деле Кудайга шүгүр, аял заты деле өтө эле жанагындай тебеленип калган жок. Мына мисалы биз дин шариятынан айта турган болсок, пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар боло электен илгери пайгамбарыбыз ошо Мекке шаарына келгенде караңгылык, сабатсыздык, билимсиздик доордо аял заты ушундай баягы укугу тебеленген. Ошону айтсак болот, укук тебеленди депчи. Мына жаш кыз наристелерди терүүлөй көмгөн. Кыздарын терүүлөй көмгөн. Бизди уят кылды, шерменде кылды депчи. Кудайга шүгүр, сүйүктүү пайгамбарыбызга ислам дини келип, аял затынын даражасын, укугун жогору көтөрдү да. Ошол себептен сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиш энелердин тапанын астында деп атат. Бул жерде аял затынын даражасын жогору коюп атат сүйүктүү пайгамбарыбыз. Ким бейишти кааласа энесин сыйласын, апасын сыйласын, урматтасын, кызмат кылсын. Ошону менен биргеликте келинчегин урматтасын, карындашын, кызын урматтасын, коомчулукта аял затын урматтасын. Бул жерде аял затынын орду диндин көз карашы боюнча абдан бийик. Ошол менен биргеликте биздин Кыргызстан мамлекетинде бүгүнкү күндө аял затына болгон урматсый дагы абдан жогорку деңгээлде. Мына жогорку кеңеште болобу, өкмөт иштеринде болобу, коомчулукта болобу, биз аял затын орду абдан жогору. Эми ошол сиз айтып кеттиңиз 8 март, 10 мартта терс көрүнүштөр болду тилекке каршы. Мен учурдан пайдаланып айтар элем да, ар бир улуттун өзүнүн каада салты болот, өзүнүн маданияты болот, нарк насили болот. Бул кыргыздын канында, кыргыздын тарыхында, биздин ата-бабаларыбыздын тарыхында мындай шумдук болгон эмес да. Биздин ата-бабаларыбыз келиндерди, кыздарды кандай ордуна коюп келген укугун. Бүгүнкү күндө ошол жанагы сиз жогоруда айтып кеткен сөздөр менен укугубуз тебеленди деп чыккандар, бул батыш өлкөнүн маданиятын бүгүнкү күндө биздин кыргыздын каада салтына алып келип атат да. Биз бөтөн улуттун, бөтөн элдин каада салтын, өзүбүздүн каада салтыбызды таштап ала турган болсок, анда улут жоголот. Биздин нарк насилибиз жоголот. Биздин менталитетибиз жоголот. Мына ошондо биз шерменде болобуз. Ошол себептен ошондой жат көрүнүштөргө жол бербеш керек. Биз жогоруда айткандай, ата-эненин ролу абдан чоң да, таксырым. Балдарды тарбиялоодочу. Мына ушул жат көрүнүштөрдү дагы биз ата-энелер балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтөлү, жол бербейли. Рахмат, мен телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Регион телеканалынын түз эфир берүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн биз ысырапкерчилик, негизинен ысырапкерчилик жөнүндө талкуу кылып жатабыз. Талкуубузда бүгүн бизде конокто Жалал Абад облусунун мусулмандарынын казысы Абдулазиз Ажы Закиров жана Жалал Абад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Эрмамат Кожо Ахматов алабыз келген. Сизди кызыктырган суроо, пикирлериңиз, сунуштарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жазуу иретинде жиберсеңиз болот. Bir телекөрүүчүдөн бир суроо келиптир, кайра суранып атат, берип коюңуз деп. Саламатсыздарбы, 3 талак берген эле күйөөм Россияда жүрүп дейт. Кайра кечирим сурап, жин үстүндө айтып алыпмын деди. Балдарымы ойлоп жашап жүрөм, жакшы көрөбүз бири-бирибизди, кандай кылсак болот? Бул талак маселеси мындай бир телефон аркылуу бир чечиле турган маселе эмес. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биздин Жалал Абад областык мусулмандар казыятына бир кайрылса, эгерде Жалал Абад шаарынан болсо, биз ошол жерде кененирээк баягы суроо жооптор менен бул талакты жооп берсек жакшы болот. Дагы бир ушуга башкачараак суроо экен. Менин суроом устазга дейт, талак бердим деп бир жолу айтса, бирок аялы аны укпаган болсо, башка бирөө уккан болсо, талак өтпөйбү дейт. Эми ал жерде ошол башка бирөө уккандан сураш керек да. Бул канчалык деңгээлде талакты айтты. Анан эгерде ошол келинчек эмне үчүн укпай калды? Демек келинчек укпай кала турган деңгээлде айтты талакты. Муну дагы териштирип такташ керек. Анан бир талак бергенде эгерде келинчек уккан мезгилде дагы бул маселени чечсе болот, жолдору бар. Бирок 3 талак маселеси өтө кыйын. Рахмат, Эрмамат ага, мен сизден дагы бир суроону берип кетейин деп атам. Мына бул үйлөнүү тойдон сырткары эле бизде үй той, уул той, дагы кандай той, дагы бир нерсе той, юбилейлер, 50 жаш, 60 жаш, 90 жаш деген юбилейлер, ушундай тойдун эле түрү көп да өзү негизи. Үйлөнүү тойдон сырткары ушул тойлорго байланыштуу дагы бир ысырапкерчиликке жол берүү аракеттери барбы? Ошол айыл мыйзамында көрсөтүлгөндө 50-ге чейин эч кандай юбилей болбойт, юбилейлик тойлор болбойт. Эми сүннөт той башка, үй той башка. Эми үй тойду
кандай эми баягындай ошол айылды чакырып, куда сөөгүн жора жолдошун чакырып өткөрүп атат. Үй той боюнча анча эле көп ысырапкерчилик мен көз карашымда жок да. Ал эми мына бул юбилейлерде кээ бир мекеме уюмдар биздин түзүлгөнүбүзгө 5 жыл болду, 10 жыл болду, 15 жыл болду деп даже кетип атпайбы? Ошого юбилейлердин кереги жок деп атабыз да. Кереги жок. 50ден ары өтсө, адам 50ге чыгып, ошончо жыл жашап, анан өзүнүн 50 жыл датасын жора жолдошу менен, тууган урогу менен, же коллективи менен бир белгилеп койсо болот да. Болот. Каздамасы кандай дейсиз? Ошол юбилейлердин канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Эми ошондой эле мына үй той, уул той дагы кандай тойлор? Эгерде үй той, баягы уул той болсо, сүннөт той бул шариятыбызда бар. Баягы сүннөт той, анан акыйка тою бар. Баа перзенти болгондо атайын бир садакаларды чыгарып, ак бата алыш үчүн элди чакырып өткөргөн жөрөлгөлөр бар да. Бул нерсе мындай шарият бул нерсеге жол берет. Ошол жол берген мезгилде дагы биз ысырапкорчулукка жол бербешибиз керек. Ошол баягы дасторкондо өтө эле мындай аша чаап кетпеш керек. Анан баягы туулган күндү белгилөө маселеси боюнча мен бул бир пикир айта албайм. Эми албетте бул туулган күндө эле анан мисалы 10 жыл болду, 20 жыл болду, 50 жыл болду деп өткөрүшүп атат. Эми ысырапкорчулук бул деле. Эми андай эмес дагы бир суроо келиптир. Мына да ушул нерселер дагы ошо үй бүлөнүн бекемдигине таасир берсе керек. Ассаламу алейкум дейт. Мен апама үй жумуштарына барып жардам берип турамын, бирок жолдошум жаман көрөт. Кандай кылышым керек? Апасына барганын жолдошу жаман көрөт экен да. Кандай кылышым? Апасына келинчегиби? Кайненесине барат. Келинчеги өзүнүн апасына барып жардам берип турат экен да. Анын күйөөсү кайненесине. Эми баягы эр аялдын мисалы ошол жубайынын мисалы колуктуусунун ата-энеси өзүнүн ата-энесинин өкүмүндө да. Аны да урматтап сыйлаш керек. Ошол эле учурда келинчеги күйөөсүнүн ата-энесин урматтап сыйлаш керек. Анан эгер ооруп, сыркоолоп жаткан болсо, күйөөсү шарт түзүп бериш керек келинчегине. Барып баягы жуунтуп, тазалантып, ак батасын алып атса, тоскоол болбош керек. Дагы бир суроо экен, үйлөнөм деп жаткан бойдокторго кеңешиңиз кандай болот? Кантип туура үйлөнсөк болот дейт. Абдан жакшы. Кудай таалам мындай бир пакиза, таза, парасаттуу, имандуу, таква жубайлардан насип кылсын. Аллах таалам керемет уйка аятында айтат: ким менден коркуп, мага иман келтирип, мындай жакшы бир жубайга баш кошуп жашаган болсо, мен ага жакшы жашоолорду тартуу кылам дейт да. Жакшы жашоодон максат ошо жакшы бир жубайды насип этем дейт. Анан менин сунушум ушундай эле да, баягы эрди аял, эркек болсун, аял болсун, балагат жаштан кийин өзүн тарбиялаш керек. Эркек киши балагаттан өткөндөн кийин ал өзүн тарбиялаш керек. Психология жагынан, ички дүйнө, тазалык жагынан, маанавият, руханият жагынан, жеп ичкен жагынан, ибадат жагынан өзүн тарбиялаш керек. Себеби келечекте өзүнүн канынан жаралтылган перзент ал ошол жаш кезинен анын баягы жашоосуна жараша, таквалуулугуна жараша түптөлөт да. Иншалла ушундай бир жакшы ниет максаттар менен Кудайга жалбарып дуа кылып, өзүн арамдардан сактаса, Кудай таалам өзүн канчалык таква болсо, таква келинчек жубайды насип этет, Кудай буйрса. Рахмат. Эми дагы бир маселе бар, бизде убакыт да аз калып атыптыр. Мына ысырапкерчилик бир эле тойлордо эмес, ошол эле учурда ошол киши каза болгондогу зыйнаттарда дагы ысырапкерчиликке жол берилип атканын билебиз. Бул жаатта кандай аракеттер болуп атат сиздердин айылыңыздарда мисалы? Эми мен мына 97-жылы ошондо Жалал Абад облустта юстиция башкармасында иштейт элем. Ошол убакта ошол 12 жаштан жогору баягы тажия боло турган, немеге түшө турган, жаназа түшө турганда 12 жаштан жогору
балдардан тартып андан жогоркуларына. Bir жылда кайтыш болгондорду эсептеп, анан ошого кеткен чыгымды эсептегем да. 2 миллиард 482 миллион ушундай долларга bir жылда кеткен расход. Сөйөк койгонго. Сөйөк койгон боюнча ысырапкерчилик кыргыздарга эч башка улут жетпейт да. Мында ошол баягы карашына деп соет, анан кийин бейшембеликтери бар, анан кийин кырктыгы бар, анан жылдыгы бар, анан ашы бар. Анан айттарын мындайын айтпай эле коеюн. Эми ошого кеткен расходдор мен айтып атпайм, 2 миллиард 482 миллион доллар. Бул 97-жылкы. Азыркы эми андан да ашып кетти. Эми ошону карабайсың, мына казыдан айтыш керек дин боюнча. Мен аны айтпайын, ар ким өзүнүн билген эмесин айтыш керек да. Шариятта кандай экен бул киши айтсын. Ооба, шариятта кандай каралган ошол айтсын да. Ошол айтып кетер. Бирок мына маселе боюнча өзү мен Кимсанбай ажы деген муфтий болгон. Ошо киши ушу биздин облуска келип калып, мен ага чейин билбейт болчумун. Ага чейин ошол баягы бейшембелик өтүш керек, кырктык өтүш керек, жылдык өтүш керек деп эле ошондой түшүнүктө жүргөм да. Эми анан ошо киши менен бир 4 саат отуруп экөөбүз сүйлөштүк да. Экөөбүз сүйлөшүп анан ошондо мен түшүндүм да, что биз туура эмес жолдорго барат экенбиз. Туура эмес шариаттын жолунан чыгып эле башка бир улуттун, мисалы үчүн кырктык деген бул башка улуттун Сорокодневка дегендерди орус эл өткөрөт. Гадавшина дегенди орус элдери өткөрөт. Аны эч качан мусулмандар өткөргөн эмес экен. И шариятта да жок. Мен айтайын дегеним, мисалы Оштун Кара суу жергесинде мен уккандан бери 3-4 жыл болуп калды окшойт. Ушундай ысырапкерчиликтерге чектөө коюп, бир атайын ошондой катуу бир талап коюлган экен да, элдердин өздөрүнүн эмилгеси менен, аксакалдардын эмилгеси менен болуп, анан бардык ошол тартип менен мындай ошол тойлорду дагы кошумча берки кишини каза болгон кишини коюу зыйнаттарын дагы ошол эрежеге баш ийип, ошолор көрсөткөн гана чыгым менен өткөрүп калышкан экен да, өтө аз чыгым менен. Бизде Жалал Абадта дагы ошондой аймактар барбы? Ошол айтып атпайм, жана Сузак айыл өкмөт, Сузак районунун Кыскөл айыл өкмөтүндө. Бир ошол жерде азыр, Ошол жерде бар. Эми мындай да, бу жерде карашына деп сөзсүз соет. Азыр деле соет. Себеби айыл жерде жанагындай чайкана башка болбойт экен да. Ал жерге эки жактан көп адам келет экен, 400, 500, 600ге жакын адам келет. Анан ал жерге бирөөлөргө тамак бериш керек да, ал жерге эми кечке турбайт да, курсак ачып, турабы? Эми келген кишиге кичине чай бериш керек да. Анан майда жандык соелу деп ошентип эсептесе, мал майда жандыгы жылкыдан өтүп кетет экен, суммасычы. Ошон үчүн бир кара малга же болсо жылкыга уруксат бердик Кыскөл айыл өкмөтүндө, карашында. Эми ошону деле мындай айтып атабыз да, ошону обязательно чоң жылкы союш керекпи? Ошону бир эле кой союп эле, алыстан келген, куда сөөгү болобу, жора жолдошу болобу, ошолорго тамактандырып, анан ошол айылдын эли, анан жакын жерден келгендер ошо чайга кирбей эле койсо болот да. Ушундайга барышыбыз керек. Бул эми жанагы киши каза болгон ошо жаназа тазиясы болгон күндө. Андан кийинки айтпадыңызбы азыр? Бейшембелик деген болот. 4 бейшембелик болот. Анан кийин кырктык болот. Ушундай болуп кырктык болот да, кыркыда дагы чоң жылкы соет. Дагы жанагындай катмы кылат, Дастаркондо аябай төгөт да. Азыр ошол токтодубу сиздерде? Эми ошо кырктык токтоду. Жылдык да токтоду биздин ушул айылда. Азыр эми ашын жылдыгында берип атышат көбү. Жылдык ашы деп берип атышат. Эми ошо ашы, эми ашы эксан катары. Эксан катары. Эми баягы таксырда айтып кетер, шариятта кандай нерселер каралганын. Бирок ошол шариятка ылайыкташтырып кылса болот экен да. Мына ушул айыл өкмөт азыр Кудай буйруса ошол эме менен кетип атат. Эми мен жана башында айтып кетпедимби? Кудай буйруса ушуну облус боюнча жайылталы деп атабыз. Рахмат. Казы дамаладан сурап кетейин ушул боюнча. Киши өргөндө сөзсүз ошо чоң союштар болуу, анан чоң чыгымдарга жол берилиш керекпи? Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ушул мархумду акыркы сапарга узатуудагы жөрөлгөлөр шариятка дал келеби, келбейби? Шарият
жол береби, жол бербейби деген маселеде бүгүнкү күндөгү биз колдонуп жаткан ушул жөрөлгө шариятыбызда жок. Маркумду акыркы сапарга узатууда ошол бир маркумдун денесинен жан чыгып кеткенден кийин эң алгач уруктаган бир туугандары келип колу бутун түздөп, жагын таңып, бутун байлап, көзүн жаап, анан үстүндөгү кийимди чечип туруп, ак суруп жаап коюш керек да. Андан кийин эмне кылыш керек дегенде, тез аранын ичинде ошол мархумду алып барып жайгаштыра турган кабырына биз аракет кылышыбыз керек, мүрзөгө барып. Бүгүнкү күндө биз ошол кабырга шашылыштын ордуна баягы дасторконго коюу, союш союу маселе менен убар болуп калып атабыз да. Бул жерде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тазия болгон жерде баягы аза болгон жерде, мархум чыккан жерде 3 күнгө чейин казан кайнабасын дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек бул жерде 3 күнгө чейин ал жерде союш союлуп, тамак аш бышырылып, мындай тойго окшотуп таам бербесин. Ал жерде ал тазия күнү, аза күтүү күнү, коло коңшулар келип жардамдашсын. Ошо тамак жасап келип келген кеткендерге же болбосо ушу үй ээлерине тамак аш алып келип турсун, кошуналык акысы бул деп буйруган. Бүгүнкү күндө биз ошол мархумду узатып атканда мындай бир тойдон айырмасы болбой калды да. Тойдо кандай дасторкон коюлса, мархумду узатууда да ошондой дасторконго коюп коюп атабыз. Биздин ар бир сөздүн өзүнүн философиясы бар. Өтүрбөй таксырым. Биздин ата бабаларыбыздын мындай бир сүйлөгөн макал лакаптарына көңүл бура турган болсок, ар бир терминге, сүйлөмгө көңүл бура турган болсок, ата бабаларыбыз бир адамдын даражасын белгилеш үчүн, билдириш үчүн хан деген сөздү колдонгон да. Мисалы, бир жакшы сыпатын, коомчулуктун ичинде даражасын билдириш үчүн, мисалы бизде хан падыша да, ал такка отурган, бийик жерде отурган, бийик даражага жеткен деген маанини билдирет. Бул мисалы намазхан, мисалы Кудайга ишенип, кулчулук кылып, таква, момун, намазына бекем болгон адамдарды намазхан деп койгон. Ошо хан деген сөз менен даражасын билдирип койгон. Мисалы Куран хан, Куранды жакшы окуган карыларды Куран хан деп макташкан. Куран хан дегенде демек ошол Куранга бекем, Куранга амал кылган, Куранды мыкты окуган кары деп түшүнгөн эл. Мисалы Ороз хан, орозого бекем болгон адамдарга колдонгон сөз да, философиясы өтө терең. Ошону менен эле биргеликте ата бабаларыбыз бир мындай зыянга жете турган, ошону аткарсаң зыян болосуң, жок болосуң деген мааниде кор деген сөздү колдонгон. Мисалы арак кор, арак ичсең кор болосуң, төмөн болосуң, элдин катарынан чыгып каласың. Сүт кор, мисалы, пара кор, ошол эле учурда ысырап кор. Мисалы, ошол ысырап кылсаң кор болосуң деген маанилерди туюндурган сөздөр менен элге жеткирип келген да. Бүгүнкү күндө биз ошол ата бабаларыбыз колдонуп келген ошол кор деген сөздү тилекке каршы жашообузду алып келип калдык да. Ысырап корчулукка абдан эле жол берип атабыз. Анан муну авам айтып кетти мына. Айыл мыйзамы деген китепче жазып биз бүт окуп чыктык. Ошонун ичинде шариятыбызга каршы келген сөздөр жок. Анын ичинде ошол баягы кыркы, жылдыгы, пайшамбалыгы дегендерди дагы абдан сонун түшүнүктүү кылып жазыптыр. Чындыгында мына менин колумда турат. Бул 2013 жылы кайра алымдар кеңешинен тастыкталып, печат басылып, маркумду акыркы сапарга узатууда кайсы нерселерге көңүл буруш керек мусулмандар фатва чыккан. Бул фатва раматылык өтүп кеткен муфтийибиз Абсаттар Дамылан доорунда 98 жылы бекитилген. Бул фатвада айтып атат да, кыркы, жылдыгы, пайшамбалыгы деген 52-лиги, жылдыгы деген ырым-жырымдар шариятта жок. Бул деген башка православ христиан дининин ырым-жырымдары, жөрөлгөлөрү биздин ошол атеисттик доордо кирип калган. Негизинен бул ырым-жырымдар шариятта жок деп атайын фатва чыгарган. Бул фатваны биз молдекелер жерлерде, мархумду акыркы сапарга узатуудагы жаназа намазында, жума хутбаларында элге айтып атабыз. Бул жетишсиз болуп атат. Мына азыр жакшы бир демилге көтөрүлүп атат өкүлчүлүктө, Эрман ата аксакалдар менен биргеликте. Эми буну эл колдоп бериш керек.
Эл азыр жаштар түшүнүп калды бул нерсеге. Анын ордуна демек бул шариятта жок. Маркумга бир пайдасы тийбей аткандан бир пайдалуу нерсеге кол узаталы да. Мисалы ошол пайшамбалык 40 жылдыгына кеткен чыгымдарды ошол айылда эмне муктаж? Жол, бала бакчага акча керекпи, мектепке акча керекпи, же бир мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж болгон адамдар бар, ошонго садака кылып берип Куран окуп койсо булдан өткөн чоң сооп жок. Биз ошонго багыт алышыбыз керек. Ошол эле кезде да бир нерсени айтып кетейин, ушул колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошо өткөн атасына, өткөн апасына деп бир эл чакырып аш берген учурлар дагы бар да. Бул мындай эхсан катары берилип аткан нерселер. Буга эч кандай бир неме жок болуш керек. Эми аш той бул бөлөк. Бул бөлөк. Бүгүнкү күндө биз маркумду эми эле барып коюп келгенден кийин эле пейшембелиге деп кой союп атпайбы? Бул жерде чыгым. Ошол мисалы өздөрү таазия аза күтүп турса, дагы коло коңшуларды чакырып баягындай ихсан өткөрүп, ошо баягы пайшамбалиге деп 40-ына чейин өткөрүп атат да, бул ысырап. Ошол аза күткөн үй бүлөгө бул бюджетине мындай кыйын болуп атат. Мисалы жылдыкка даярданып 1 жылдык бала чакасына керектелүүчү акча каражатты ошонго колдонуп коюп атат. Баласы мектепке кийим кийип бара албай калып атат. Кийимгече, азык төлөк 1 жылдык керектелүүчү, үйгө керектелүүчү баягы бюджетти жылдыкка сарптап коюп атат да. Бул зыян. Сиз кандай дейиндеңиз? Мындай да, бул эми мына жакшы айтып кетти. Бул шариятта каралбаган нерсе. Муну эми биздин ата-бабаларыбыз муну баягы салт катары калып калган да. Мына 40 жылдык деген мына 70-жылы келген. Мына 40 жыл эми болду ошол. 50 жыл болуп калды. Жок нерсе болчу бул нерсечи. Мусулмандарда жок эле, кыргыздардын арасында жок эле имейбиди. Анан эми мунун бардыгы эмнеден? Баягы биз атеист болдук. Динди жакшы түшүнгөн жокпуз, шариаттын экенин билген жокпуз, баарыбыз Кудай жок деп жүргөнбүз, так, ораза кармаштын ордуна намаз окуган эмеспиз. Качан анан мына эгемендүүлүк келгенден кийин мына түшүнө баштадык да. Шуну элге түшүндүрүш керек. Ким түшүндүрөт буларды? Мына молдокелер түшүндүрүш керек да. Биздин облустта казыят, ошонун жер-жерлердеги молдокелер ушу элге түшүндүрүп, сөйөк койгонду кандай коюш керек? Мусулман адам ошону түшүндүрүш керек да. Анан кандай ырым-жырымдар бар, ошону пайдаланыш керек да. Эми азыр мына биздин ата-бабабыз келген, кээ бир аксакалдар айтат барсаң. Биздин ата-бабабыздан келген салт балам, кой, бул салтты бузба деп келет да. Бул салт каяктан келди? Бул кимдин салты? Бул ата-бабабыздын салтыбы же башка элдин салтыбы? Аны түшүндүрүш керек да ошо кишиге. Ошо түшүнгөндөн кийин анан дейт да, анан ошол, значит биз туура эмес жакта кетип атпыз дейт да. Мен да ушу дин шариаттын эмесин айтмын, жана Бакара сүрөсүндө бар экен да, таксыр. 170-чи беренесинде ушинтип жазып коюптур. Эгерде силердин ата-бабаңар түшүнбөстүктөн туура эмес жолдо кетсеңер, кетсе, силер да ошол жол менен кетесиңерби? Жок, кетпегиле деген сөз да. Карачы, мына айтып атат. Эми биз ата-бабабыз ушинткен экен, 40 кылган экен, биз да 40 кылабыз деген бул туура келесоолук да. Бул жеткен келесоолук мындай айтмакчы. Эми ошону мына эл ошону түшүнүп, бул шариятта каралбаса, соогу жок болсо, эмне үчүн биз ошону кылабыз деп ойлош керек да. Ар бир адам. Биз ошо айылда ошондой үгүттү жүргүздүк да, соогу тийбеген нерсени эмне кыласың? Андан көрө мына каздамыл айтканча жолун оңдоп бер биз айылдын. Суусун чыгарып бер, жетим жесирге кайрыл, мектепке жардам кыл, майыптарга жардам кыл. Ошону соогу тиет. Анан эми жөн эле барып аш бергенде кандай дейт? Эми аш бергенде шумдук. 2 күн байге чабылат, улак чабылат, соорундар сайылат, күрөштөр болот. Аерде ата-энесине Куран окутпай эле, ал жерде бир чоң шаган шөкөт болот да, арак ичилет, ошондой жерлерден сооп болобу. Мана ошондо азыр биздин айылда аш берген күнүмдүк. Арак-парак кандай жок. Улак чабылбайт, эңиш болбойт, шаган шөкөтү жок да, Куран окулат. Мына ушу тартипти Кудай буюрса биз облустубузга киргизели деп турабыз. Мен ойлойм эл муну колдойт болуш керек. Анан эми эң негизгиси элге түшүндүрүш керек да. Элге түшүндүрүш, мына молдокелер катуураак сүйлөш керек да. Кээде
Kээ бир аксакалдар келип атат мага. Falan жерден молдо келсе, соя бергиле, соу тиет деп ошентип айтат экен да. Мен айттым, ошонун фамилиясын бергиле, кайсы күнү айтты. Мен казык айтайын, бир чара колдонсун деп атам. Андай молдокелер туура эмес айтышат да. Анан эми мына айтып атам, мына 40 жылдык дегенде бул обязательно болуш керек да. Ал колунан келеби, келбейби, эми шариятта бар экен. Колунан келсе элге тамак берип, ата-энесине Куран окутуп койсо болот экен. Ал чоң соо экен. Күндө белгилебей. Ооба, күн жылдык дебейли. Колунан келсе. А бизде колунан келбесе деле бейшембеликти өткөрүш керек, 40-ты өткөрүш керек, жылдыкты өткөрүш керек, аш бериш керек. Колунан келсе келбесе дагы. Анан жана мен айткандай кредит алат, ломбардка барат, Россияга барып иштеп келет. Мына карабайсыңбы, кандай азап тартып атат ошолор. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Демек бул ысырапкерчилик, коомдо болуп аткан ысырапкерчиликти токтотуу, азайтуу үчүн эң биринчи ар бир адам өзү терең ойлонуп, өзү чечим кабыл алып, түшүнүп, анан ошону ишке ашырып, жашоосунда, турмушунда колдонууга аракет кылышы керек болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ысырапкерчилик боюнча талкуу кылдык. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад облустук мусулмандарынын казысы Абдулазиз Ажы Закиров болду. Ошондой эле Жалал Абад облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Эрмамат Кожоахматов агабыз болду. Сиздерге чоң рахмат. Берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.